Курбаналы Сабуров 1942-жылы 17 апрелде Лелек районунун Гордой айылында туулган. 1966-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктаган. Эмгек жолун Баткен районунда мугалим болуп баштап, кийинчерээк Кызыл Туу газетинде кабарчы, Ош облустук радиосунда редактор жана башкы редактордун орун басары, ошондой эле Кыргызстан басмасында редактор болуп иштеген. Алгачкы поэтикалык жыйнагы Козу баглан 1974-жылы жарык көргөн. Андан кийин Нурбулак, Өрүкзар, Менин күнүм, Керез сыяктуу китептери басылып чыккан. Керез жыйнагы үчүн Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыкка ээ болгон. Курбаналы Сабуров 1981-жылы дүйнөдөн кайткан. Анын чыгармачылыгы кыргыз поэзиясында өзгөчө орунду ээлеп, жыл сайын Лелек районунда Өрүкзар поэзиясы фестивали өткөрүлүп турат. Саламатсыздарбы көрөрмандар. Бүгүн сиздер менен бирге Достук орто мектебинин 9 классынын окуучулары Абдиганиева Сумая, бүгүн сиздер менен бирге Лелек районунан чыккан акын Курбаналы Сабуровдун 17 апрель туулган күнүнө карата айылыбыздагы акындарды чыгарып алмакчыбыз. Биз азыр Достук айылынын тургуну Пазылов Исак байкебиздин үйүнө барып маек курабыз. Исак байкебиз бош убагын текке кетирбестен бир нече ырларды жана чыгармаларды жазат экен. Курбаналы Сабуров сыяктуу биз ал байкебизди акын деп дагы айтып койсок болот. Анткени ал байкебиздин бир гана эмес, бир нече чыгармалары бар, өзү жазган. Жана Пазылов Исак байкебиз Лелек районунун Аксакалдар кеңешинин төрагасы. Саламатсызбы Исак байке, биз сизден Курбаналы Сабуровдун туулган күнүнө карата интервью алууга келдик. Рахмат, кош келипсиңер. Ага сизден бир нече суроолорубузга жооп алган экен да, ошого ыраазысызбы? Ооба, конечно. Анда эмесе өзүңүз жөнүндө тааныштыра кетсеңиз. Мен Пазылов Исак 1955-жылы туулганмын. Лелек районуна караштуу мурда Маргун айылы эле. Маргун айылында төрөлүп, шайтта тололуп чоңойдук. Анан мектепте окуганымда там ветврач үчүн ар жерде көчүп Бешкентте баштаганмын 62-жылы 1-класста. 4-класска чейин окудум. 4-класста өзбек класс болуп калгандыктан мен андан кийин интернатка окуйм деп анан эмеге Кызыл Туяга барып интернатта окуп кыргызчага. 7-класста кайра келип Ленин айылда Комсомолдун 40 жылдык мектебинде окудум 1 жыл. Андан шартка жараша атамдар башка жакта жашайт, бирөөлөрдүн үйүндө жүрүп туугандарым. Кийин Маргунга келдим 8-класста. Ал жерде 1 жыл окугандан кийин 9-класста атамдар кайра Маргунга көчүп барышты. 9-класста Маргундагы ошо Камилтерин орто мектебинен 10-класстын бүттүм да. Сизде азыр биз айылдык ошондой ырларды жазат экенсиз деп уктук. Жазганга шыгыңыз бар экен деп. Ошол сизден кайда болду эле? Туулганыңызданбы же атаңыз ушундай туугандарыңыз дагы ушинтип жазчу эле же кызыгып өзүңүздөн эле өзүңүздүн ушундай шыгыңыз болгондуктан өзүңүз жазып баштадыңызбы? Албетте бул адам баласына ар бир ыр жазуу, же болбосо бир чыгарма чыгаруу, башка болуу. Бул адамдын өзүндө бир канынан жаралган ушундай бир өзү адамда жаратылышта ушундай шыктар болсо керек. Мен деле бир ыр жазайын же да бир башка кылайын деген оюм деле жок эле. Мен өзү кичинемде мектепте өтө сүрөт тартканга кызыкчу элем. Бирок эми сүрөт тартканга кызыкканым менен бирок аны аркалап окуган жокмун. Анан мектепти бүткөндөн кийин ошо армияга барып келип, ага чейин окууга тапшырып өтө албадык. Биздин учурда өтө кыйын эди. Кийин анан келип даярдоо курсу болчу, экономист боломун деп, Кыргыз мамлекеттик университетинде 50 жылдык ошо Кыргыз университети бар эле атындагы. Ошол университетке подкурска кирип, 1 жыл даярданып окуп, ошондон ошо кирип экономист болуп чыкканмын да. Бирок эми ыр жазууда бул мен баягы Саттар Бомурзак деген агайыңар бар. Маргунда өтө акын, улончу, ырчы, Рыскы Абдыкадыровдун колунда даярданып, окуп чыгып, ошол кишинин ырын күнөө тутуп, ошол кишини өмүр бою ошол кишинин оондорун өтө сонун көп конкурстарда 3 жолу ошо Рыскы Абдыкадыровдун республика боюнча кароонуна катышып, 1-чи орундарды алып келген агайыңар эле. Ошол киши менен экөөбүз дос болуп, мектепте 9-класста чогуу окуганда ал аккордеон тартып ырдачу эле. Мен мандалин чертип, ошонун үйрөнүп, кичине бир эме кылып жүрдүк. 40 жашка чыкканда мен энди музыканы токтотуп ыр жазайынчы деп ыр жазды да. Анан ошондон эле улам мен дагы баягы пенсияга чыгып, кичине бир эс алып, үйдө жатканда канча мындай уйкаштырып бир жазып көрөйүнчү деп эле. Меники ыр деле эмес, мындай бир жыйнагым деле жок, канча үй бүлөлүк эле эмеге сөздөрдү уйкаштырып, анан жазып, азырын канча ошону жазып жүрөм да. Мында акындык шыгымдын деле кайдан келгенине башкасын деле өзүм сезген деле жокмун. Баягы пенсияга чыгып үйдө отургандан кийин бир нерсе менен китеп окуп же бир башка нерсе кылышым керек экен. Ошентип жүрүп эле азыр ушуну жазып жүрөм ошол эле өзүм үй бүлөлүк эмеде.
Boş wagtyňyzdy teke getirbeýin däl. Boş vakti bekar getirmeyin de. Özüňizden de talantyňyz eken yazın. Şunday olsa gerek. Sebebi atalarım, enelerimden, dayemiler, tuğanlarımdan da yazıp bir akım bulgunları deli çok. Biz sizdi çoguşlarda көрүп дайыма угуп жүрөбүz. Район боюнча аксакалдар кеңешинин жетекти окшойсуз. Ошол жөнүндө дагы кичине маалымат айтып кетсеңиз. Жақсы olur. Bizde özü bu köp 5-6 yıldan beri Respublika boyunca aksakallar demirge götürgende. Demirgesinde şu yaşlarga, keyinki urpaklarыбызга, özübüz körgön bilgenlerdi aytıp deyip kaldıralı dep Dosumkan oğlu tabıldı degen aksakal 5-6 yıl murda şu bizim meçitke kelip Molla ısrarga jolugуп bizim imamlar menen süйлөшүp anан şonça aksakallardı kerip anан ошондо мага дагы келип калышты ысы көлдөн дагы bir 85 жашта 86 жаштагы сакал бар экен үчөө келишип анан айтты да siz şu pensiyada ekensiniz biz de жумуштарда иштеген экенсиз ушул маселе боюнча жүрдүк элек biz şu келечекте şu жаштарыбызга bir тарбия иретинде өзүбүздүн билгендерибизди айтып анан азыркы дин тармагында дагы кеңирчилик болду ошондон жаштарыбызды жамандыктан качырып жакшылыкка чакырып дегендей ушундай максатта bir ишти жүргүзсөк эми өзүбүз деле улууланып жашыбыз өтүп баратат ушул өзүбүздүн куракка кийинки өзүбүздүн урпактарыбызга балдар кыздарыбызга келечекте şu ата салттын кыргыздын аркын жаап эле şu өзүбүздүн каада салттарыбызды үрп адаттарыбызды мындай bir жолго кое турган анан ушуларга насаат иретинде bir айтып жүрө турган иштерди жасашыбыз керек болуп калды себеби азыркы жаштарыбыз бир баягы мына телефондон тиктоктон башка жактан ар кандай нерселерди көрүп тарбиясы азыр чем ата энеден эмес ушундай bir башка четтин маалыматтарынан алып ушу тарбиясы ар кандай болуп калбасын бирок булар келечекте ушундай bir өзүбүздүн улуттук колоритибизди дагы сактаган кармаган жаштар болушу мына тилектеш бололу деген максатта биз райондордо анан областтарда ушундай Danışman Aksakallar Ordusu'nun Koğunduk Birikmesi деген uyum tüzölü деген sunuştuk kılganda. Anan ayvay jakşı bolot makul dep emek sap. Keyin anan akırındık menen elderdi jıynap toplop rayonda 17 noyabr 22 yılı emege keldi. 23 yıl eken. Rayonda anan bir şunday jıyın bolup hakim jıyıp toptu anan şu jerde şunday çoğuluş oldu. Hazırkı kakres, hazırkı hakimiz Bizakoviç ошол kelgen bolçu, жаңы kelgeninde şonda oblasttan kelip büyük rayon boyunca imamlardan anan ona aksakallardan barın jıynap şurada kovum tüzeli деген maksatı koyup rayondan meni töreга kılışıp şaylaşkanda. Oşo töregalıktan her bir ayıldarga, aylı hökümetlerge men daha bir el töregalardı şaylatıp eldin özünün çoğuluşlarını kılıp oturup oşol her bir ayıldan 5'ten ayıl aksakallarını şayladık. 5'ten ayıl aksakalları şaylanıp 180 ayıl aksakalını rayon boyunca şaylap alarga udasteveriyene jasap küölük süretiminin anan oşonu berip anan kanday mildetlerdi atkarabız ne kılabız деген maksatda şunun altından көп жумуштарды жасадык быйыл мына 2-3 жыл болуп келатат буюрса азыр акырындык менен эми түптөлүп келатат да анан көп жерлерде Жалал Абадта болду Ошто болду ошо республика боюнча топтолуп ошол аксакалдар бир топ маселелерди карап эмне кылышыбыз керек кандай программаларды түзүшүбүз керек деген маанайда азыр ошол иштер жүрүп баратат. Мисалы үчүн биздин өзүбүздүн Жаңжер айыл өкмөтүндө 4 айлыбыз болсо 5'ten 20 мүчөбүз бар. Азыр 20 мүчөнүн şu төрагасы болуп Жанжигит абайыңар ошо төрага болуп бизде анан ушундай ар бир айыл аймагында 10 та да мурда азыр кийин биригип кетти да кээ бир айыл өкмөттөр. Азыр 8 айыл 7 айыл өкмөт бир шаар болуп калды. Мурда 9 айыл өкмөттөр шаар эле. Ошондан азыр бул ишибизде биздин райондун иши кичине бир алдыда жүрүп баратат. Анан башка областтарда төрагаларыбыз бар. Ошондон азыр 7 областта 7 төрага болсо, анан айылда райондорго дагы түзүлүп, ушу көбөйүп баратабыз да. Жакында өзүңөр билесиңер, 3-чү кыргыз элинин курултайы болду. Ошо курултайда мен делегат кылып, мени 2 жылдан бери ушу Жаңжер айыл өкмөтүнүн аксакалдары, айылдар кеңеши башка ушу делегаттар шайланып, мени шайлап атышат. Мен былтыр да барганмын делегат болуп, бирок былтыр сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк болбоду. Былтыр 12 делегат барды элек, экөө сүйлөгөн. Быйыл 16 та барды, ошону мен эми бүт район боюнча siz ayting da, anam bana mümkünçülük değil de, anam bütün rayон boyunca şu delegatlardan atıdan
özümüzün rayondagi meselelerdi koyup, ошонун ичинде анан республика боюнча Danışman Аксакалдар Ордосу түзүлгөн. Ушул Danışman Аксакалдар Ордосунун жумушу бир тоголдук ачылып баратат. Жаштарга ушундай, бунун максатыбыз эмне? Максатыбыз биз келечекте өзүбүздүн кийинки кала турган урпактарыбызга, жаштарыбызга, балдарыбызга, кыздарыбызга биздин өзүбүздүн ушу кыргыз мамлекетинде жашап, кыргыз тилин билгендиги, кыргыздын үрп адатыны, каада салтыны, кыргыздардын наркыны, баркыны бул боюнча өзүңөр дагы жакшы билесиңер. Ошол курултайда да мен айттым. Сүйүнбек Касманбетов деген биздин кыргыз мамлекетинин катчысы иштейт. Ал киши өтө бул боюнча кыргыздын каада салттары, үрп адаты бүт бардыгы боюнча манастан бери келей аябай сонун сөздөрдү айтып, бүт азыр бизде ушу улуттук эмебизди кармоо боюнча жакшы насааттарды айтып жүрөт. Мына өзүңөр көрүп жүрөсүңөр, теледен чыгат постоянно. Ошол кишинен кийин мына Самый Кожо Мирлан деген биздин акын депутатыбыз бар, Кочкордон болот. Анын ушу кыргыздарга арнаган азыркы ушу өзүбүздүн турмушубузда болуп аткан азыркы кээ бир мындай мүчүлүштүктөргө өтө сын тагып, өтө сонун ыр жазган. Аны сөзсүз түрдө өзүңөр көрүп, билип, окуп коюп, ушуларды мынандай мектептерде, башка жерлерде өзүңөр да ошону талкуулап, чындыгында ошол нерсеге барып калдык да. Вот ошондуктан мына ушул нерселерден эгер мүмкүнчүлүк болсо, азыр мен кичине кыска кишилердин эмелерден айтып окуп беремин. Менде компьютеримде булар бардыгы бар. Вот ошондуктан биздин максатыбыз Danışman Аксакалдар Ордосунун коомдук бирикмесинин милдетибиз, максатыбыз жалаң гана ушу балдарыбызга силердей келечекте эгер мүмкүнчүлүк болсо мектептерге дагы бизге мына ыйман сабагына киргизебиз деп атат туурабы. Вот бул деген өтө жакшы жагы бар. Муну колдоп, Кудай кааласа бунун артынан президентибизге мен ошо кайрылууда айттым. Бизди кабыл алыңыз, биз сизге бир тийиштүү көп окшогон маселелерибиз бар. Бул келечекте биздин урпактарыбыздын өнүп өсүшүнө, чоңоюшуна, тарбияланышына, таалим алышына деген багыттарыбыздан бир топ нерселерди сиздер ала аласыздар. Ошону кичине колдоп койсоңуздар жакшы болот дегенине биринчи жолку Кыргыз маданият министриге уже жолуктурду. Бизден бир 5-6 аксакалыбыз катышып, сүйлөшүп чыкты. Эми буюрса бул кичине жылып отуруп, балким биз президентке өзү да чакырып калар деген үмүтүбүз бар. Негизги Danışman Аксакалдар Ордосу боюнча түшүнүк ушулар. Курбаналы Сабыров жөнүндө кичине маалымат билсеңиз айта кетиңиз. Албетте бул ар бир райондордо, ар бир жерлерден Кудайга шүгүр энди элден таланттуулар чыгат экен. Биздин ушу эң Лейлек району боюнча эң кыйын чыгаан акындарыбыздын бири Курбаналы Сабыров да. Бул агабызды туура мен мындай бетме бет отуруп сүйлөшүп бир эме кыла албадым, көрбөдүк. Бирок бул кишинин чыгармаларын баарын угуп, окуп, анан жылына бул кишинин ушу эме туулган күнүнө карата бир топ маарекелерди өткөрүп жүрүшөт райондо. Анын аялы, кыздары келип жылына бул катышат. Аны өзүбүздүн райондук масштабта мамлекеттик администрациянын райондун жетекчилери, анан өзүбүздүн акындарыбыз көп бардыгы ушу топтолушуп, анан мектептерде ушундай иш-чараларды өткөрүп, ошонун Курбаналы Сабыровго карата бир топ окуучуларыбызды дагы ушу анын өмүр баяны боюнча, анын жасаган иштери боюнча, жазган китептери боюнча конкурстарды уюштуруп, ушу жылына бул кишини эскерип тургандыгы өзү бул бизди кубандырат да. Бул чындыгында ал кишинин өзү жаш учурунан ушундай калем менен кагазга түшүргөн, анан көрөгөч алдын ала билген, өтө маанилүү, мазмундуу, өтө уйкаштуу, бүт бар жогодан төп келген акындарыбыздын бири ушу Курбаналы Сабыров агабыз болот. Ошондон бул кишилердин китептерин, жазган ырларын, чыгармаларын окуучулар сүйүп алып, окуп, мынантип силерге окшоп кызыгып, ушуну бир билели, ушу кишинин атынан эртеңге мектепте ушундай иш-чаралар болот экен деп, анан ушул кишилерди көргөн адамдарды издеп, мынантип келип, бир кичине ушул боюнча маалымат алайык деп, анан ушундай агабызды даңазалап, урматтап, мынантип бизге окшогон кичине жаш улуулаган адамдар менен маектешип, сурап, келип кеткениңер бул өтө жакшы. Буюрса Кудай кааласа мына өзүңөр 9-класста окуйт экенсиңер, эртең эле турмуш жолуна аттанып, анан өзүңөр да жашаганда келечекте силер дагы өзүңөр буюрса мына ушул конкурстан кийин, ушул Курбаналы Сабыровдун маарекесинен кийин силер өзүңөрдүн жүрөгүңөрдө дагы бир орун алып, келечекте балким өзүңөрдөн же балдарыңардан ушундай бир жакшы районубуздан, Кыргыз мамлекетинен, Кыргыз элибизден, жалпы жерибизден ушундай бир таланттуу балдардын чыгышына өбөл боло турган бир жакшы нерселердин бири деп эсептейм да. Ошондуктан бул Лейлек эли бул өтө
Mundayça aytkanda en chetde yaşaganыбыз менен Kırgızstan bizden Leylek'ten başladı. Bizden Leylek'ten eli şunçalık ыймандуу, мээримдүү, келген конокторго ушундай сүйкүмдүү, келгендерди эч капа кылбаган, ушундай бир улук, ыйык, ушундай бир касиеттүү жерибиз, касиеттүү элибиз бар, элбиз да. Айтсак мына бир кылымда бир жарала турган Исхак Разаков атабыздай адамдарыбыз чыккан. Акындарыбыз мына Курбаналы Сабыровдор чыккан болсо, оңчуларыбыз Ермек Каримовдун кызы Самара Каримова, Баурашан Тургунбаев, Азиреткул Абдулла Азиреткулов, мына Абдулла Азиреткуловдун бир эле ыры жеңиш күнүгө арналган 9 май. Бул гимн катары Кыргызстан боюнча ырдалып жүрөт. Мына Самара кызыбыз ушу Ермек Каримовдун агабыз өзү шунчалык баягы жакшы киши эле да. Мындай эч бир жаш балдар сурап, мектепчилер сураса деле бир бечара бугайлы башкасыга карабай бир мареке кылып чакырып калсам, аккордеон алып келип шундай жүрөгүнөн чыккан ырларына кыргызча, өзбекче, тажикче, орусча кылып шунчалык бир баягы марекени чын жүрөгү менен өткөргөн жакшы агабыз эле. Баурашан Тургунбаевдин да канча жакшы ырлары бар. Вот ошондуктан биздин Лейлектин эли ушундай касиеттүү эл, касиеттүү жерибиз бар. Суга жерибиз аз болгон менен пейил кушубуз биздики кең, ушундай жакшы калпыбыз да. Вот ошондуктан силер дагы ушундай акындардын, ушундай чыган Исхак Разаковдой аталарыбыздын, ушундай оончуларыбыздын канча башка чоң кызматтарда иштеген аталарыбыздын урпактарысыңар. Силерге дагы биз ушундай чын дилибизден келечекте силердин курагыңардан дагы ушундай акындар, жазуучулар, оончулар, ырчылар, келечекте эл башкарган, мамлекетти башкарган, чарпы элибизге бир пайдасы тийгенчү урпактардан болосуңар деген тилегибиз бар да. Сиз жана өзүңүз айтып өткөн адамдардын, ошол инсандардын чыгармаларынан, сөздөрүнөн эмнелерди айтып бере аласыз? Өмүр баяндарыбы ошолорду? Жакшы болот. Мен жана Касманбетов Сүйүнбек мамлекеттик катчы жөнүндө сөз кылганымбы? Ал киши ысык көлдө элдер менен жолугушууда сүйлөгөн сөзүнү мен кичине бир силерге айтып коеюн. Улуу сөздү уюп ук дейт да. Арбаңыздар агайын туугандар, көлдүн астына көптөгөн шаардын батырган, көкөтөйдүн ашына дүйнө элин чакырган, каркырага карт журтту, барктуу журтту батырган, тор айгыры тескейден күнгөйгө сүзүп өткөн, тоо аркары жер атагы далай жерге кеткен, пейли кенен берер ашы берейин, акылы көрөңгөсү көлдөй терең, тектүү жете кенен улуу журту амансыңарбы деп сиздер менен учурашайын дейт. Көрүңөр кандай ыйык сөздөр. Bir жыл мурун ушул силерде эле Ош шаарында эли күйүлүп келип, жиналышып, жолугушуп, Кыргыздын эл арасында айтылып жүргөн наркыбыз, баркыбыз жөнүндө айтты келе. Буйрук. Бул жөн эле сөз эмес экен. Жан алгыч Азирети Али өзүнүн тизмесин алып, ичер суусу көрөр күнү аяктагандарды алып кетейин деп жерге түшөт. Тизмеде 20 киши бар экен дейт. Түссө эле чоңдугу менен арстандай сүрү бар. Ак боз үйдөн, жүрөктөй жүлүндөн түтүн чыгарып конуп отурган келиник кеңсесине келишкен боз үйдүн ээси болгон үй бүлөгө келет. Күйөөсү ак жуумал, жаркылдаган жакшынакай жигит экен. Өзүндөй жаркылдаган сөөгү таза байчеси бала чакасы бар экен. Бирок Алланын амири көрөр күнү ичер суу бүтөр күн экен. Ошентип ал кишинин үйүнө келет. Ким келгенин сезген жигит төргө чыгарып, кош жазыкты жаздап, тамакты даамдуу жасап алып келип таң атканча аябай коноктоп, апапак шейшекке жан төшөккө жаткырып, аябай эс алдырат экен. Таңга магыл болгондо саамал кымызга тойгосуп турганда жан алгыч уктап кетет экен. Баягы жигит тизмени алат экен да, өзүнүн аты жөнүн чийип аягына жазып коет экен. 20 күн болсо да жашай турайынчы деп, эртең менен Азирети Али ойгонот экен. Ойгонуп эртең менен чай ичип отуруп, Азирети Али айтат дейт. Чайыңды ичтим, тамагыңды жедим, куш жазыкты жазданып жаттым. Кудайга бергендей сыйыңды көргөздүм, жакшы эс алдым. Мен эми тизмемди аягынан баштайын дейт экен. Кайран киши, анан буйрук да, чекеге жазган буйруктан кутулбайсың деп өтүп кете берген экен деп сөзүн баштаган экен. Мындайча айтканда бул киши ушу биздин Кыргыздын салтында өзү жаралып, төрөлүп, өнүп, өсүп, анан келечекте бул баардыгыбызды бир жараткан бар. Ошол кайсы учурда төрөлүп, кайсы учурда аларынды адам баласына маанилүү кылып жеткирген гана бир адамга берген Алланын буйругун баштап туруп ушунан айтылган сөздөр экен да. Ошентип бул киши азыр биздин кыргыз наркыны, кыргыз баркыны, жашообузду бүт баарыны азыр чагылдырып, ушу жаштарга барган жерде ушундай жакшы чогулуштарды өтүп жүрөт. Анда эмесе сиз өзүңүз жазган ырлардан, чыгармалардан бизге айтып, биз менен ошол чыгармаларыңызды тааныштыра кетсеңиз. Жакшы.
Men жазган ылларда Нурдан Сами Кожону bir айтайын дедим эле. Силер ушул боюнча дагы өтө сонун жазганда бул. Sami Koca'nın şu çağırmasını sözsüz beraber okuyorlar da. Saçımına başını bir eke kupletini okuyayım. İlbeysin ilbey tarpandı, kuş buzuldu gördün mü? Izgardı kışta can vuracağı, kış buzuldu gördün mü? Teni topa teni şor, tuz buzuldu gördün mü? Kapçıktığı çaldı kucakta, kız buzuldu gördün mü? Caratkan bergen göçösün, çangan çıktı gördün mü? Çırkır atkan çındıkta, calgan çıktı gördün mü? Bir erkekte bir erkek algan çıktı gördün mü? Kul tokumun kuturup biyle çıktı gördün mü? Bu sözde ötte manisi terengde. Özün öpüler atasar bana masallık malumat karacatlardan, televizyondan, başkalardan veya hazırlı zamanımızdan şuncalık buzulup baratkanını da şuna öte çağıldırıp sonun yazganda. Oto şondan bu dağı bizden gelecekte Kırgız'dan ulutluk kalaritini saklay turgan öte manili, öte terbiyeli ırlar çıkmadık da. Şondan siler dağı şunun nesini kızığı okuyucular şunun atıdan köp emek oluşmak gerek. Men özüm men özüm şu azırkı zamanга, azırkı uçurga tiyişli bir baldarma nasihat sözde bir жазып койдум эле, şunu gana okup bereyim. Mындай ырlardan bütöyle var, бирок эме негизгиси ушул эмеде көрүнөт деп ойлойм да. Балдарма nasihat söz. Kırgız tilin saktagın, barkыңды bilip barktagın, narkыңды daim aktagın, ene tilin satpagın. Kırgız tilin үйрөнгүн, başkalarga külbөгүн. Özgöler aytsa tilingdi, uyatka kalıp жүрбөгүн. Balаңды birinci süйлötkün, öz ene tilini үйрөткүн. Ayt alбай tursa ata dep, ökünüp anan жүрбөгүn. Orus, Angliz, Arapça til bilgeni jakşı. Tuğulup düşkön mekenin, çın dilden süygeni jakşı. Kırgız'dan türdüğün narkı var. Bulardın barın bilip al. Үйrötsün eger baldarga, tukumun çeksiz ulanar. TikTok'tan başı çıkpasa, aytsam da seni ukpasa, baladağında ne жазык, ata-ene narkı jukpasa. Her uluttun narkı var, öz elinde barkı var. Saftağın gelse ulutun, Kırgız narkını bilip aldı. Bunun negizgi manisi azırgı, ana baldağı büt telefon menen TikTok'tan çıkpay, şurada oturuşu bu ulutubuzda. Ana bizden Kırgız'da gana, bir gana Kırgız'da bir uluk sözümüz var da, bir atadan targandardı, bir tuğandar deyimiz. Jet atağa çeyinkilerden bağırdadı, bizde uluk oladı. 18 atağa çeyinkiler uru oladı. 40 atağa çeyinkilerdi ulut deydi. Ondan arı уже ел olup кетет. Ошондуктан биздин жет атаңды бил, анан жет атага чейинки бир туугандарды үйлөнүшпөйт бири-бириге. Вот ошондуктан биздин Кыргыздын тукуму ата теги бул баардыгы биздин ушу баягы эскиден калып ушул нерсени сактап келаткандыгында ыйык жерлери бар да. Ошондуктан Кыргыз болуп төрөлдүм, Кыргыз болуп өтөсүн деген Байдулла Сарынын коюптун дагы жакшы ырлары бар. Вот ошолорду көрүп, өзүңөр окуп, анан улутуңар Кыргыз, ата тегиңер Кыргыз. Ошондуктан силер келечекте балдарыңарга дагы, өзүңөр дагы класстарда ушул маселелерди көрүп, көтөрүп, албетте, мына дин азыр эркиндик берилип, бул боюнча дагы өтө жакшы. Себеби бүт бая жамандыктан качырып, жакшылыкка чакыргандын эң негизги маңызы ушул жерде турат. Бирок силер илимдүү болуп, бүт бар жогуну билип, анан кийин ал жагына дагы кармаганыңар туура болот. Силерге ийгилик. Жакшы окугула, келечекте жакшы үй-бүлөлөрдөн болуп, Кыргыздын биз уруусун, улугун, улутун көбөйткөн жаштардан болушуңарга чын желектен тилектешмин. Сизге дагы рахмат. Ушундай насааттарыңызды берип, бизге жок дебей каршылык көрсөтпөй, насааттарыңызды жашообузда биз дагы колдонуп, чоң рахмат сизге дагы. Рахмат. Пайдалуу болду. Ден соолукта болуң, жакшы калың. Рахмат. Ушул өнөрүңүз дагы жакшы экен. Рахмат кыздар. Жакшы калың. Аха. Рахмат.